Жогорку Кеңештин депутаттары шайлоо босогосун 9%дан 5%га чейин түшүрүүнү сунуштап жатат. Тийиштүү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Аталган мыйзам долбоорун депутаттар Мирлан Жээнчороев, Исхак Масалиев, Жанар Акаев, Наталья Никитенко, Дастан Бекешев демилгелеген. Долбоордун демилгечилеринин бири Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев анын артыкчылыктары тууралуу айтып берди. Жалпы эле мурунку Советтик Союз мамлекеттеринин арасына кирген республикаларда жаңы тренд кеткен, бул элиталарды өзгөртүү боюнча. Бул 5%га төмөндөткөн шарт бул ушул элиталарды өзгөртүүгө жана алмаштырууга жол түзүп берет. Андан тышкары бул жерге дагы бир жобо киргизип атат. Бул ошол залогу, бул саясий партияларга берилген. Ошол 5 миллиондон 1 миллион сомго да төмөндөтүлүп атат. Бул эми саясий чөйрөгө, саясий партияларга атаандашууга бир мүмкүнчүлүк түзөт. Жогорку Кеңешке өзүнүн өкүлдөрүн, элдин өкүлдөрүн киргизүүгө бир жол жобо түзөт. Андан тышкары биз эсеп кысабыбызды карап көрдүк. Мына негиздемеде биз жаздык. Ал жерде эгерде 9% менен шайлоо өтө турган болсо, 59% шайлоочу өзүнүн өкүлдөрүн Жогорку Кеңеште көрбөй калуу ыктымал. Ошол себептен бул өзгөрүүлөргө биз сунуш берип атабыз. Азыр коомдук талкууда 1 ай болот. Башкы прокуратура улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына Бишкектеги ликер арак заводунун мыйзамсыз банкрот болушу боюнча сотко чейинки өндүрүштү жаңылоону тапшырды. Бул тууралуу жарандык активист Мелис Аспеков билдирди. Ал эми КСДП фракциясынын депутаты Чыныбай Турсунбеков рейдерлик жол менен Акыл Инвест банк менен Бишкектеги ликер арак заводун басып алганын айтып чыккан. Мага бир нече убакыт мурун ушул БЛВЗ Бишкек ликероводочный завод боюнча акционерлери кайрылышкан, жүздөгөн акционерлер. Ушундай убагында мыйзамсыз заводду банкрот кылып, абдан арзан баага сатып алышкан деп. Ошонун негизинде мен өзүмдүн жеке чакан иликтөөмдү жасагам. Ошол иликтөөмдү коомчулукка алып чыккам. Ошол иликтөөнүн негизинде президентке, башкы прокуратурага, Совет безопасностька жана Жогорку Кеңешке кайрылгам. Бүгүнкү күнү бардык жактан жакшы жооптор келди. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков Говори ТВга бул тууралуу айтып берип, өз дарегине айтылган айыптоолорду четке какты. Депутат Мелис Аспеков ага мындан бир нече убакыт мурун акча сурап кайрылганын айтып, анын сураганын бербей койсом ушундай кыймылдарды кылып жатат деген. Акыркы мага келгендеги бир маалыматы ушу мен атайын кызыктар күчтөр сизге каршы жумшап атат. Эгерде сиз акча жардам берсеңиз, мен алардын айтканын аткарбайм дегенде, мен ал келишимден баш тарткам, андай анын максаттарына жардамчы болуудан баш тарткам. Ошондон кийин ушул өнөрүн баштап, колунан келишинче мени каралоого, жамандоого аракет кылып келатат. Албетте мындай нерсе менен эле мындай иштер жасала бербейт. Сөзсүз түрдө күч текшерген органдарда, күч органдардагы адилеттигин, акыйкаттыгын көргөзөт деп эсептейм. Өз кезегинде жарандык активист Мелис Аспеков эл өкүлүнүн айткандары негиздүү болсо далилдеп берсин деген пикири менен бөлүштү. Бишкекте Свердлов райондук ИИБинин тергөөчүсү пара алып жаткан жеринен колго түшкөнүн экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынан кабарлашты. Финполго жаран кайрылып, милиционерге карата чара көрүүнү суранган. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын тараткан видеодо эркектин аял кишини телефондон коркуткан учурун көрүүгө болот. Андан сырткары пара алып жатканы да тартылып калган. Кайрылган аялдын айтымында тергөөчү анын мурдагы күйөөсү менен сүйлөшүп алып, андан акча талап кылып, машинаны жолдошуна кайтарууну буйруган. Күйөөсү ал үчүн балдардан баш тарт деп талап кылбай турганын айткан. Милиция кызматкери Туңгуч Кичи районунан кармалган. Финполдон кабарлашкандай шектүү күнөөсүн моюндап, тергөө менен кызматташууга макул болгон. Учурда сотко чейинки тергөө амалдары жүрүүдө. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Айнур Алтыбаева өлкөдө унга болгон баа 2 эсе өскөнүн айтып, монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги эч кандай аракеттерди көрбөй жатканын билдирген. Лун это мука, да, основное питание для людей. В 2 раза повышение. Чем объясняется? Ал эми кечээ өкмөттүн басма сөз кызматы ундун 2 эсе кымбаттаганы тууралуу маалымат чындыкка дал келбейт деген билдирүү таратты. 2018 жылдын 1 октябрында республика боюнча 1 сорттогу 1 килограмм ундун баасы орто эсеп менен
23,7 сомду түзгөн. Учурда 2019 жылдын октябрь айында республика боюнча биринчи сорттогу 1 килограмм ундун наркы орто эсеп менен 28,1 сомду түздү. Ошентип бир жылдын ичинде биринчи сорттогу 1 килограмм ундун чекене баасы 18,4% жогорулады. Баага карата жүргүзүлгөн анализ ундун чекене баасы 2 эсе жогорулады деген маалымат чындыкка дал келбешин күбөлөндүрөт. Ал арада 42 аптадан бери Бишкекте ундун баасы кымбаттаганын Ош базарындагы сатуучулар билдирди. Un саткан Махабат Көчөрованын айтымында күздүн башында ундун килограммы 30 сомго чейин чыккан. Эми минтип бир апта ичинде ага дагы 1-2 сом кошулду. Un чындыгында өтө кымбаттады. Быйыл Казакстанда түшүм азыраак болгондугу үчүн ундарыбыз аябай кымбаттап кетти. Мурда 1200-лүк ундарыбыз азыр 1500 болуп калды. Первый сортторубуз, биринчи сортторубуз ошондой 1500-1450 болду. Кыргызстандын ундары 1100дөн болчу, аларыбыз 1300 болду. Ундар аябай кымбаттап кетти. Базарда ундун кымбатташы менен нандын да баасы жогорулаган. Бул тууралуу нан сатуучу Кундуз Исакова кошумчалады. Нангачы 2 сомдон 3 сомдон кошулуп кетип жатат. Күндөн күнгө нандар да кымбат болуп жатат. Мурда баасы канчада азыркы баасы? Мындай мурда буну бизге 11ден берчү, азыр 12ден берип жатат. Буларды 17ден берип жатат, мурун 15-14 эле. Барган сайын өсүп кетип берип жатат. Байкагандар айтып эле жатат, бизге өзүңөр кошуп жатасыңар деп. Биз өзүбүз кантип кошмак элек? Бизге наоборот арзанчылык болсо нан көп болот да. Бизге канчалык арзан керек, арзан un, арзан неме керек. Ошо биз эчтеке кыла албайбыз азыр. Дал ушундай эле ойду улаган сатып алуучулардын бири Жайнагүл Айылчиеванын айтымында ундун баасынын кымбатташы карапайым калкты уайымга салууда. Кыргызстанга un кымбаттаганы аябай эле элдерге аябай эле кыйынчылык болуп атат. Баарыбыз эле чында берде жашагандар элдердин көпчүлүгү мисалы эми жетишпеген адамдар көп мисалычы. Эми ошол бизге окшогон адамдарга аябай эле ундун кымбат болуп атканы аябай эле туура эмес болуп атат да. Ал эми монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Жеңишбай Тайлаков un Казакстандан кымбат келип жатканын айтып, бул боюнча комментарий берди. Күндө бизде un боюнча көбүнчө бул будайдын көлөмүнөн мындай таасир берет да. Будайды биз өзүңүздөр билесиздер, көбүн дээрлик биз Казакстандан импорттойбуз бүгүнкү күндө. Будайдан un чыгат. Ал эми унду дагы кандайдыр бир өлчөмдө Казакстандан алып келет. Ошон үчүн бул рыноктогу болгон өзгөрүүлөргө, баанын өзгөрүшүнө сырткы факторлор таасир берди десем жаңылышпайм да. Айрым маалыматтарга ылайык Казакстан өзү ички рыногун толтуруу максатын көздөп жаткандыктан Кыргызстанда ундун баасы жаз алды менен дагы кымбаттай турганы айтылууда.